Түгөйлүк мамиле келечекте турмушка болгон этаптардын башталышы. Бул учурда эки түгөй бири-бири таанып жаткан учуру. Албетте ар бир адам ар дайым оң сапаттарын көрсөтүүгө аракет кылат. Ошондуктан абьюзердик мамиле башында байкалбоосу мүмкүн. Абьюзерди таануу үчүн анын сизге жасаган мамилесине эмес, айлана чөйрөсүнө кылган мамилесине көңүл буруңуз. Абьюзердик мамиле деген бул эгоист. Эгоизм дегенде бул жанагы адамды жеке өзүнүн адамы катары эсептөө. Эми биз андайга өзүбүз ойлонуш керекпиз да. Ар бир адамдын өзүнүн чек-арасы болот. Сенин кызыгууң менен кызыккысы келбеген жакын адамың, демек ал сени кызыктырбайт. Ал өзүнүн керектөөсүн канааттандыргысы келет. Бирөөнү үстүнөн үстөмдүк кылып, бирөөнү кемсилтип, бирөөнү өзүнүн каалоосун аткаруу менен баш ийдирген адам бул мындайча айтканда бактылуу чөйрөнү түзүп бере албайт да. Абьюзердик мамиле жасаган мырзанын мүнөзүндө төмөнкүлөрдү карап көрүңүз. Өзүн төмөн баалоо, өзүнө ишенбөөчүлүк, башкаларды көрүп көзөмөлдөөгө муктаждык, ачууну токтото албай кыжырдануу менен аракет кылуу, кызганчаактык, көз карандуулук. Эгерде жогорулардын бирөө болсо, бул суроо жаратууга түрткү берет. Кээ бир учурда кыз жигит сүйлөшүп жүргөн кезде ал билинбейт. Ал кыздарга көбүнчө сезилет, бул мени кызганып жатат, бул мени мындай коргогусу келип жатат, ошон үчүн ушундай суроолорду берип жатат депчи. Мага күйүп атат, менин жанагындай немем менен кызыгып атат, өзүмдүн графигим менен кызыгып атат деп башта бул кызык болот. Үй бүлө куруу деген бул эки жактын каалоосу топ келүү да. А эгерде топ келбесе, сенин каалооң көбүнчө басмырланса, сенин кызыгууң көбүнчө четтетилсе, демек сиздерде жакшы бактылуу үй бүлө болбой калышы мүмкүн. Ошон үчүн көбүнчө энелерге айтып кетмекмин. Кыздар менен сүйлөшүш керек. Бойго жеткен кыздарыңыздар менен сүйлөшүшүңүздөр керек. Биз ошол мамилени өзүбүздүн жолдошубуз менен жасаган мамилени кыздарыбызга, балдарыбызга жеткире билиш керекпиз. Үй бүлөдөн бардыгы башталат. Абьюзердик мамиленин жактоочулары көп учурда өздөрү бала кезден катаал мамиленин күбөсү болушкан жана өз пикиринде жубайын жана башка жакындарын көзөмөл аркылуу кармоо керек деген пикирге кабылган. Саламат туура мамиленин үлгүсүн көрбөгөн, жабыр тартуу же күч колдонуу кадимки көрүнүш болуп калган. Ар бир нерсе үй бүлөлүк психологиядан башталат. Жана эгерде сизге ошондой мамиле кылса, сиз алдын ала аны токтотконго аракет кылыш керексиз. Ал албетте билинет. Канчалык эрте билсе, ошончолук жакшы. Себеби мамилени ошончолук эрте токтотуп калганга аракет кылат да. Дагы бир суроолор болуп калат көбүнчөчү. Абьюзердик сезимди жок кыла алабызбы депчи. Тилекке каршы ал жок болбойт. Ал эми адамдын характери экен да. Ал адамдын ошо калыптануусу. Ада дагы кичинекей кезинде травма болгон. Анын деле травмасы бар. Ошо азыр эле айтып кеткендей, ал үй бүлөдөн ошол нерсени көрүп чоңойгон дагы, ал өзүнүн жакындарынан, өзүнө жакын болгон мамиледен ошону күтөт. Жабырлануучуну арыздануудан, коомго чыгуудан токтоткон нерселер: зомбулук, кечирим суроо, кайра жакшы мамиле деген айлампа. Ал кечирим сурап, кайра мамиле жаңылана берет. Партнер өзгөрөт деген үмүт, жалгыз калуудан коркуу. Булардын баары абалды оңдобойт, тескерисинче зомбулуктун улануусуна жол ачат. Андыктан чечимди өз учурунда кабылдоо керек.